Ушул жылдын 10-майынан баштап өлкөдөгү 312 судья башка жергиликтүү сотторго ротацияланды. Анын ичинде Ош облустук жергиликтүү сотуна 7 облустан 68 сот, ал эми Ош облустук сотуна 13 судья которулду. Бул тапшырма Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 2020 жылдын 30 апрелиндеги жарлыгынын негизинде аткарылууда. Дал ушул ротация жолу менен Ош облустук сотуна Азамат Алыбаев да келген. Ал буга чейин 9 жыл эмгектенген Бишкек шаардык сотунан которулган. Борбордогу кызматында соттун төрагасы болуп да ишмердүүлүк жүргүзгөнүн айтат. Учурда жаңы дайындалып, соттук иштердин үстүнөн дыкаттанышып жаткан учуру. Соттук териштирүүдө жер маселесине байланыштуу иштер басымдуулук кыларына токтолду. Биз азыр эми административдик иштер боюнча бөлүнүп, ушул иштер боюнча карап атабыз. Жалпы административдик иштер областтык сотто 70-100 чейин иштер бар экен. Эмки жумадан баштап график боюнча карап баштайбыз. Облустук сотко көп жылдык тажрыйбалары бар юристтер которулганын бул тармакта 22 жыл эмгектенген Азиз Досонбетов белгилейт. Ошондуктан кылмыш иштерин калыс жана мыйзам чегинде кароо үчүн убакыт талап кылынарын, бул багытта жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканы белгилүү болду. Бул орун алмашуу, коррупция жана кыргызчылык деген көйгөйгө жакшы таасирин тийгизерин белгиледи. Мурда келген иштер бар да. Соттор которулуп кеткен, соттор кабыл алган иштерчи. Аларга убактылуу баягы тараптарга айтып атабыз, эми биз соттор которулуп калды, иштерди жаңы биз кабыл атабыз. Биринчи алар менен таанышыш керекпиз, изилдеш керекпиз, анан кийин ошо дайындалып, анан кайта силерге кабарлайбыз деп айтып жатабыз да. Президент Садыр Жапаров 4 мартта өткөн соттордун 12 курултайында сот системасын реформалоонун бир катар багыттарын жарыялаган. Мамлекет башчы судьяларды тандоо жана алардын ишмердигин баалоо эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган болчу. Бул ротация укуктук мамлекеттеги мыйзамдуулуктун сакталышына, бирдиктүү жана туруктуу соттук тажрыйбасы өкүм сүрүшүнө түрткү болот деген ишеним бар. Нам было обещано, что многим нашим судьям башка жерлерге ротацияланган судьялар үчүн жергиликтүү бийлик, тагыраак айтканда акимдер, облустардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү которулгандарды турак жай менен камсыз кылууга аракет кылат деп убада кылышкан. Анткени жашаганга жай издеп, өзүнүн шартын түзгөндүн ордуна өз жумушуна көңүл коюп иштегенине жакшы шарт болмок. А не тому, чтобы искать себе жилье и условия создавать. Кандай гана мамлекеттик орган болбосун, орун алмашып, которулуп турушу керек деп эсептейт Жогорку соттун мурдагы төрагасы жана учурда сот тутумунун ардагери Курманбек Усмонов. Кадрлар, соттор өзүнүн жашаган районунда же өзү жашаган жерине жакынкы райондордо иштеп калышы бул максатка ылайык эмес деп айталык. Максатка ылайык эмес, ошон үчүн баягы объективдүү, калыс, баягы жердештердин, туугандардын таасиринен алысыраак болуш үчүн башка райондордо, башка региондордо иштегени турук болот деген ойдомун. Белгилесек, акыркы жылдары сот системасында жемкорлук күч алганын, сотторго ишенбөөчүлүк көбөйүп баратканы эл тарабынан байма-бай айтылып келген. Судьяларды ротациялоо жана бул багыттагы масштабтуу өзгөрүүлөр алгач ирет болуп жатат. Мындай өзгөрүү кызыкчылыктардын кагылышуусун, коррупциялык тобокелдиктерди болтурбоо, жергиликтүү соттордун судьяларынын ишинде калыстыкты, мыйзам чегинде чыгарылып жаткан чечимдердин камсыз кылуу максатын көздөйт. Айганыш Туратбек кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.